Ассаламу алейкум, урматтуу теле көрүүчүлөр жана радио угуучулар. Жаштар сүйлөсүн теле долбоору жалпы калай калың журттун чакыруусу менен Чүй областына караштуу Кемин районунда жайгашкан Шабдан ата орто мектебинин жалпы жаштары менен жана эже агайлары менен төрүбүздүн коноктору менен бүгүн сиздер менен биз ушул сүйлөшө турган негизги тема жаштардын сүйүүсү жөнүндө сүйлөшөбүз. Андыктан ушул күз келип, окуу жылы келип, СМСтен жазышып жүрсө, эми биздин жаштарыбыз жакындан келишип, ушул сүйгөндөрүн көрүшүп, сүйүү өтө жакшы уланып жаткан учуру. Урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул сиздер бул мектепти да баса белгилеп айтсак болот. Ушул мектептен туңгуч президентибиз Аскар Акаев окуп бүткөн. Жана ошондой эле жалпы ошол бүгүнкү жаштар Кудай буйруса сиздерге жаштардын оюн жакындан көрөсүздөр жана угасыздар. Анда ушул жаштарыбызга конок серепчи болгон биздин урматтуу конокторубуз бар, сиздерге тааныштырып өтсөм. Чоң Кемин айыл өкмөтүнүн имам хатиби Эрмек Тентимишевич агайыбыз конокто. Коомдук ишмер, дил мирөөгү адеп ахлак жана маданият борборунун жетекчиси Өзбек Чотонов конокто. Ушул биздин акындарыбыз жана ошондой эле ойчулдар, жазуучулар бир топ сүйүү тематикасына өтө көп кайрылган. Сүйүү деген 5 тамга дары болот жаштарга деп, дарысын издеп жүргөн жаштарыбыз өтө көп. Урматтуу, анда мен коноктордон баштасам, сиздердин убагыңыздарда ушул эми сиздер да жаш болуп өткөнсүздөр, сүйүү кандай болду эле? Азыркы жаштардын сүйүүсүнө сиздер канааттанасыздарбы? Өз негизи сүйүү деген ушул терминге баяндама. Мурдагы убакта сүйүү жоопкердүү болгон. Ошо сүйүзө акыры аракет кылып алган, атасын жиберип, жеңелерин салып, башка кылып. Анан азыр болсо тоок сүйүү дейсиңби, же андан да жаман сүйүүбү билбейм. Чыгып сүйөм, күйөм, өлөм дейт да, анан кийин карасаң үйлөнбөйт деле. 30га чейин, 40га чейин жүрүп үйлөнбөй эле. Анан ошо эч кандай мындай эме жок да, максаты жок эле. Ошо көкүлдү көрсө эле сүйүп калмай бар. Чачын көрүп эле сүйүп калмай бар да, ушундай болот да. Кичине мындай адамгерчилигин карап, бул ошо мага үйлөнөбү, үйлөнбөйбү, мага күйөөгө чыгабы, чыкпайбы демей жок да. Ошо көрүнгөнгө эле сүйүп калдым деп жабышып атат да. Анан кийин ыйлап артынан чуркап жүрүү. Андай деле эмес, мындай жаштардын азыркы немелери көбүнчөсү билимдүү десек да болот. Ооба, сиздин айтканыңызды жокко чыгарбайм, бирок андай балдар дагы, жакшы балдар дагы арабызда аз эмес десек болот. Жанынан карап же чачынан эле сүйүп калбастан, анын ички пейилин жана өзүнүн ата энесине жана кебете кешперине алып жүргөнүнө карап да сүйгөндөр да бар деп эсептейм. Сен сүйгөнүң барбы? Сен эмнесине карап сүйөсүң? Билбейм, ал өзүнүн ички дүйнөсүнө жана өзүнүн алып жүрүшүнө. Сүйгөнүң барбы? Ооба. Агай айткандай алдап эле анан таштап кетпейсиңби? Жок, андай болбойт. Бул жигитке кошуласыңарбы? Балким же алдап атат. Жигиттердин көбү убактылуу эле өзүнүн убактысын өткөрүш үчүн, жыргап жүрүш үчүн. Азыр ошондой жүрүп атат. Анан азыр ушундай болуптур, даже аялынан да бетер жумшайт экен да. Майкаларын, ички кийимдерин жуудургандар бар. Биз ойлойбуз, ан деген алдап кеткен деген бул деген сүйүү эмес. Сүйүү жөнүндө сөз болуп атканда бул алдап кетип атат деген сөздү кошпой деле койсок болот да. Сен алдаган жоксуң, Жакшы. Сиз алдап кетет деген сөзүңүз мага жакпай калды. Анткени шаардык балдар болобу, кандай болот, биз шаардык балдарды билбейм, бирок айыл жергесиндеги балдар абдан тартиптүү жана эч качан алдабайт деп эсептейм. Чоң Кеменин балдар алдабайт. Жок, андай эмес. Эрмек байке. Буга эми кандай десем, кошулуш деле өзүнчө оорураак. Анткени мисалы алса биз деле ушул айылда эмелер жүрөбүз. Баардык жакшы жаман баарын нерсени көрүп жүрбөйбүзбү? Бирок көпчүлүк убакыттарда бизге мына жакында эле ушундай болду. Чоң Кеминден бир кыз келди да. Ата энеси телефон чалып, Эрмек, ушундай кызымды бир сүйлөшүп көрчү. Таптакыр эле өзү түнт болуп эле таптакыр өзүнүзү жоготуп баратат. Эмне болгонун айтпайчыбы? Анан келгенден эмне болду сага десем, дагы айтпайт. Мейли сага бир дем салып коеюн деп баягы кичине дем салып
кичине сүйлөшүп отуруп анан бир мезгилде анан ыйлап ийди. Эмне десем, мен ушундай бир баланы сүйүп калдым эле. Анан ал мен сени сүйбөйм, сен 9 классты бүтпөй туруп мага тийишиң керек. Тийбей турган болсоң мен шаарга кетем, башка кыз алам деген суроо кылыптыр да. Жигит тарабынан да. Эми ал мектеп жашында, мектепти былтыр бүткөн балдар, мен билем аны. Анан кимсе баландай. Анан бул жерде көпчүлүк убактарда мына азыр кыздар унчукпай отурбайбы? Көпчүлүк мисалы алса мына бул жакынкы 5 жыл ичинде бул көпчүлүк кыздардын баардыгы тең жада калса сүйүүнүн айынан өзүнө кол салып ийгендер бар да. Кыздар. Сүйбөй калган. Ден Валентин бар го, бир Алланын алата болсун. Ошол күнү көбүнчөсү ошондон 10 күндөн кийин канча бала кыздар кетип атат. Бул жерде мисалы алсам жана кыздар бар унчукпай турбаш керек азырчы. Өзүнүн эмесин айтыш керек, анткени бул болуп атат. Болгон окуя да. Эмне десе мен сени албайм, же болбосо тигинтип кой десе бүттү. Жыгылып калып, же болбосо качып кетип, элирип кеткен толтура немелер бар да. Окуялар бар. Эрмек байке айтып атат, мындай сунуштар болуп атат дейт. Чындап эле ошондойбу? Акыбал кандай? Өз негизи ошо кыздар сүйбөш керек эч кимди. Бул Эрмек байкенин айтканы деле туура, бирок деген көптөгөн жаштар алдап, мисалы үчүн 9 классты бүтпөй деп айтканы бул деген кызган ортосунда окуу же сүйүү керек болуп калып атат. Анткени деген сүйүү ошо айткан бала дагы жаман кылып кеткен да. Кыздын деле оюн ойлоп, анын оюна деле кошулса болмок, бирок бул жерден бала туура эмес кылып кеткен да. Демек бул күнөөнүн баары балада да болушу мүмкүн, Жигиттер туурабы же туура эмеспи кыздар? Көбүнчөсү бул кыздардан болот да. Анткени себеби эмнеге сүйөсүңөр? Эмнеге сүйөт мисалы кызчы? Мисалы өзбек ажык айткандай, бул жерде кыздардын баары тең эле сүйүү деген эмне экенин билбейт. Мисалы сурап көрсөңүз, сүйүү деген эмне? Өзбек ажы туура айтат. Мурда жоопкерчиликтүү болчу. Сүйүү жөнүндө китептерди көп окуп жаштардын арасында ата-эненин дагы, көчөнүн да, мугалимдердин да таасири чоң болчу. Азыр сүйүү жашарып баратат, чынын айтканда. Кандай болуп жашап баратат? Азыр кичирээк эле балдардан көп байкайбыз да, уже кичинекей балдар эле уже 5-6 класстан баштап уже сүйгөнүм бар. Ушу жактырууну эле же көңүлү кичине неме назары түшкөндө эле сүйүү деп түшүнүшөт. Силерге айтышабы, Айтпайт, бирок биз угуп калабыз да. Баары мугалим болгондон байкайсың, каттарын кармайсың дегендей. Андай сөздөр болот. Ошондон улам байкайбыз да. Биз андай кезде, биз 5-6 класс окуп жүргөндө андай ишибиз да жок болчу. Азыр мына туура биздин убакта дискотека деген жок болчу. Азыр балдар, кыздар көбүрөөк дискотекага көңүл бурушат. Себеби ошол дискотека аркылуу өздөрүнүн жактыргандарын, сүйгөндөрүн менен мамиле курууга аракет кылышатын, ошондон байкайбыз. Ошон үчүн сүйүү жашарып баратат менимче. Эже, айтсаңыз, сиз ушул жолдошуңуз менен сүйүшүп, күйүшүп турмушка чыктыңыз беле же ала качып кетти беле? Кандай болду эле? Сүйлөшүп, сүйүшүп жүрүп үйлөнгөнбүз. Канча убакыт? Кезде 5-курсту мен бүтүп атканда айтып атпайм, биздин убакта уже окуш керек деген, билим алыш керек биринчи максатта болчу. Ошон үчүн биз окууну бүтмөйүнчө дегендей мындай план коюп, максат койчубуз. Ошон үчүн ал нерсеге биз окуучу кезде көбүрөөк көңүл бурган эмеспиз. Мен өзүм лично. Азыр болсо даже мектепти бүтпөй турмушка чыгып аткан кыздар деле болуп калып атат. Ошо сүйүүгө олуттуу мамиле кылбай атышат жаштар. Бул эмне себептен ошондой болуп калып атат? Эми буга көп нерсенин таасири бар. Биринчиден батыштын таасири бар. Азыр телевидениеден көп нерселерди көрсөтүп атышат. Көп каналдар, жана Тарелка деген каналдар келип атпайбы? 40-30 каналды бүт баары коюп алышты, айыл жеринде деле. Ошондон кереги бар, кереги жок информациянын баары келип атат. Эне ата анын баарын контролдой албай атат. Сүйүү бул ишенич, эки адамдын бири-бирине болгон ишеничи да. Азыркы айтып атасыңар, сүйбөш керек, сүйүү жок деп. Азыркы учурда деле сүйүү бар да. Аны деген просто азыркы учурда ошо сүйүүдөн алдап кетип, ошо сүйүүдө алдануу көп болгондуктан ошо азыркы учурда сүйүү жок деп эсептей беришет да. Бирок эмнеге сүйүү бар? Сүйүүдөн адамдар жаралат. Сүйүү менен азыркы учурда эки адам бири-бирин сүйсө бардык нерсени чече алышат. Сүйүүсү жок, үйлөнүп, мисалы силерге да бир суроо бар да.
мисалы бирине экөө сүйөт да, анан ата эне каршы болсо эмне кыл деп кеңеш берет элеңер. Сүйзе карап көрүп туруп анан эгерде ылайык болсо үйлөндүрүш керек да. Ошо бизде шариатта эртерээк үйлөндүргө дейт. Эмерсе күнөөсүн силер тартасыңар дейт. Мисалы бойго жеткен кыз жигиттерди каалап атса, анда тест бериш керек. Кура берсин үй. Окуйт деле келип алып, сабакта агентте мынтип жигитине кат жазып отуруп, эмне керек бар? Ошону тест берип жибериш керек. Бара турган жериңе тезирээк бар айланайын. Уят кылып атат, мына карагыла. Бизде мына жаныбызда бир жал деген айылда 8-класста уже боюна бүткөндөн кийин анан кийин чуркашып 9-класстын баласы экен. Үйлөндүрүп салды ошону. Уже боюна өтүп мына төрөйт деген окта. Ошондой болбош керек да. Эгерде каалап атасыңбы чык. Каалабасаң жөн жүр. Экөө үйлөнүп алды мейли, а закон каякта карап атат? Бизден да закон талап кылып атат да ошол балдарды. Закондон мурда уят болот да, берден уже выход жок. Анан кийин үйлөндүрүп койду. Жок деп законду бусканга эч кимдин укугу жок. Эмне кылыш керек ошону? Мына ошол кыз 8-класстан баштап деген менен жүрүп атат. Не только жүрүп атат, жана жатып атат. Ошону болтурбоо үчүн аракет жасаш керек болчу эки тараптан тең. Ата эне мектеп окутуп атат, андай ишке барба деп үйрөтүп атабыз, биз баарыбыздын эле билимибиз бир берилип атат. А демек, значит, үйдөн контроль болбогондуктан ата энесинин күнөөсү ата энеси өздөрү тартсын, эки бала тартпаш керек ал күнөөнү. Мисалы, эртең менен 7-де келишет, саат 2-ге чейин бизде болот жатат. Ал окуя кайсы убакта болот? Албетте саат 1-ден 7-ден 2-ге чейин болбойт. Демек үйдөгү эки ошо кыздын дагы баланын дагы ата энеси жоопкерчиликтүү законго тартыш керек аларды. Мыйзам түрүндө жоопко тартыш керек. Илгеркидей болуп 12-ге чыккандан тебете менен чапканда жылбаса ала берсе, сиздики туура болмок да. Мен бир жерге барсам, бүт заборлорго бир райондун заборун бүт барын Айкерим Ятибалиев жазып бериптир. Анан кийин мен эмне десем, ой берде 9-класста бир кыз бар дейт, 100 жигит келет дейт. Анан бүт жазып бериптир Айкерим Ятибалиев деп. Анан атасы ошо 9-класс боюнча берип салды дейт да. Мен уят кылгачы. Бүт заборго. Мейли ошол кошуна колоңдордун баары бир эле үйдүкү эмес да, сиз айткандай бир көчөнүкүн жазыптыр, Ошол бир көчөнүн баарын тең атага чыгып аткан кызды ата энеси убагында тыйыш керек болчу да. Берип койгондун ордуна. А кошуна колоңдор ошол заборду күнүгө өчүрүп коюш керек болчу. Мектепте Ден Валентин күнү деген дискотека кылабыз, Жок. Өтпөй калдыкпы? Эми ошол аз карасаңыз, закон теме деп атабыз, бирок мугалимдердин дагы мен сыйлайм мына мугалимдерди. Бирок бул жерде эме аткан себебинен биз алсак мугалимдер 70%-ин мугалимдер эме кылат. 30%-ин азыр ата эне кылып калды. Түшүнсөңүз? Эми мисалы ошол жерлерде мисалы жана эже айтып кеттим, мен эжейим да. Мурун деген дискотека жок болчу, сүй жашарып баратат деп атат, Бул жерде мугалимдердики дагы, именно мисалы бул жерде мына президент бар, парламент бар, Мына ушулардын баардыгы тең чогуу кириш керек деп ойлойм да. Бул нерсегечи. Бирөө сүйөрдөн мурда карап мында бир жолу уккам, бул жерде бир женсовет деген бар, Ооба. Мунун баары карап атат. Ооба. Бирок мунун баардыгы тең именно агент менен жанагындай кыздардын сүйүшүп атканын караган жок. Ошон үчүн бул жерде бири-бирине күнөө болсун. Мисалы бул жерде жаш балдар, кыздар бар. Булар өзлөрүнүн эмесин айтсын. Биз азыр кыздардын көбүнчөсү жана айтып аткандай эле кыздардын көбүнчөсүнүн кыздардан да. Кыргызда деле жакшы сөз бар, кунаажын көзү сүйбөсө бука жүгөгөн каяктын үстүн дегенчи. Ошол мисалы үчүн жанагы парламент биздики иштеп атат мектепте, женсовет деп кыздар арасында совет иштейт. Баардыгы тең эле жөнгө салынган, тем не менее сиз айткандай мектепке уюлдук телефон алып келишпейт. Кайра эле барып ошол оокатты кылбай эле, эчтеке кылбай, же кылса да чала кылып коюп, уюлдук телефон менен үйдөн сүйлөшүп атышат. Сүйүүдү кантебиз? Мына булар уже 15 жашынан баштап сүйөбүз деп деп. Эч качан тыя албайбыз, ал жаратылыш. Анан сүйөбүз деп жанагындай иштер болуп атат. Не кылабыз эми? Биз тыя албайбыз, просто түшүндүрүү иштерин жакшылап жүргүзүшүбүз керек. Сүйүү деген эмне, ага кандай мамиле кылыш керек, кандай иштерге барыш керек, кандай ишке барбаш керек. Муну ошону конкреттүү түрдө биз дагы үйдөн эн аталарда туура түшүндүрүш керек, көбүрөөк түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек. Антпесе кичинекей жаш кыздар, балдар түшүнбөй жасашы мүмкүн ар кандай окуяларды. Биз шариатта айтабыз, сүйүү эч кандай сүйүү жок сага. Үйлөнгөндөн кийин сүйөр насмерть. Тиги эрте турмушка чыгып кетип калгандардын, алардын деген сүйүү, аң сезим, ички дүйнөсү менен мына ким айтып атпайбы, Жумалбек айтып атат. Тартибин, тазалыгын басып турган сүйүү деп атат.
А бул сүйүү башка дагы, анан биологический сүйүү совсем башка. Биз биологический дейсизби, физиологический дейсизби, химический дейсизби, бирок сүйүү болот да азыр. Сүйүү болуп атат, бирок ошону айырмалай билиш керек. Биологический сүйүүнүн кесепети жана сиз айткандай тозокко барып атат да. А аң сезим менен ички дүйнө менен сүйгөн эч качан тозокко кетпейт. Силер айтып кеттиңер, ошо сүйүүнү кантип өчүрө кетиребиз депчи. Сүйүү бул кетпейт да, сүйүүнү бул кетиргенге мүмкүн эмес да. Просто ошол эме боюнча эрте боюнан болуп ошондой деп айтып атасыңар. Ал деген адамдын эки баланын өзүнүн да акылы болсо антпейт, акылы болбосо ошентет. Алга сүйүү күнөөлүү эмес, ата-эне күнөөлүү эмес, мугалимдер күнөөлүү эмес. Жай гана ошол убакта Сүйүү келгенде акыл кетип калат бияктан. Крыша кетет дейт, крыша. Все, сүйдүм, күйдүм десе, мээң айланып, уже иштебей калат. Ушуңа канын акыл десиң, баары эле акылдуу кыздар жанагылар. кээ бирөөнүкү гана да, кээ бириники гана да, бирок деген аны деген адам бири-бирин сүйгөндөн кийин баары сүйүүнү кетире албайсың. Аны деген жай гана ошол өз мезгилинде, убактысында ошо ата-энелер, мугалимдер өз убагында келип кеңеш бериш керек. Аны сүйүүнү өчүрө албайбыз, баары бир сүйөм, күйөм деп мен кетсе дагы аны баары бир өчүргөө мүмкүн эмес. Эмеде мисалы кээ сүйүү десе эле азыркы жаш кыздарды алайлы, бир жигит сүйөм деп койсо эле окуусун таштап, эме кылып бүт жан дүйнөсүн ошо балага арнап калат экен. Эми эле ал бала мен башка кызды жакшы көрүп калдым деп ушинтип айтып койсо, жана кыз азынып же этаждан секирип өлүп атат экен. Ошол азыркы жаштардын сүйүүсү. Алга эме кылбайм, каршы болбойм, ага чын болуп атат андай учурлар. Бирок деген ал баарын кандай? Чоң кеминде да барбы? Чоң кеминде уккан эмесмин. Бирок деген азыркы эмеде учурда аны деген ал деле өзүнөн да алчы. Кыз деген берилбеш керек да баары бир делечи. Азыркы учурда ал деле сүйүү эмес. Берилип кеткен кыздарга эмне дейсиң? Берилип кеткен кыздарга эми акылына келишсин. Сүйүү десе эле бүт сүйүү бар дегенге да макулмун, жок дегенге да макулмун да. Сүйүү. Сен анда бардыгына кошулат экенсиң да? Жок, бардыгына эмес. Сүйүүгө деген мисалы бир четинен караганда сүйүү. Сүйгөнүң барбы? Ага. Ал ушул жерде отурат, Сени келечекте ошол жигит алабы же албайбы? Аты ким? Сен билбейсиңби? Кечиресиз, бирок бул эме жашыруу. Жашырууңбу? Секрет. Мен айтып кетейин, сүйүү деп сүйдөн эмне башталып атат? Сүйдөн жана жаш эмелер аборт кылып атат, зына иш кылып атат сүйүүнүн айынан. Сүйүү болбой, жалаң билимге жана ыйманга арнаса жанында иштер болбок эмес. Сүйүүнүн айынан көп нерселер болуп атат. Мынакей жанатан бери канча спор болуп атат, ошол маселелерге Алкул Осмонов улуу акын эки эле сап менен жооп берген да, сүйүү деген сүйүү эмес, бетиңден сүйүү деген сүзүп өтүү деңизден депчи. Мына ошол акындарың 30 кишини сүйөт. Ошо ар бир аялды көрүп калса эле ошого ыр жаза берет. Сүйүп калдым, күйүп калдым, дагы бир ошону кооз десен. Ошо акындардын сүйүүнө ошо ишенбеш керек. Ал жөн эле жазып коет, ал мындай. Акынмын дебейм, бирок ыр жазам, мен бир эле кызды сүйөм. Ошол эми кызың үчүн сен деңизден өткөнгө даярсыңбы? Даярмын. Сен азыр жогорку окуу жайды бүтөйүн дейсиң, туурабы? 5 жыл окуп келейин дейсиң. Анан кыз келип кайтат, мына 5 жылдан кийин үйлөнбөйбү, аерден дагы башка толтура кыздарга бирөө сүйүп калабы деп туруп, башка бирөө күйөөгө чыгып кетиши мүмкүн да. Сүйүү мынакей жаната бизге бир кыз келип айтып кетти. Сүйүү деген бул эки адам бири-бирине болгон ишеничи деп. Эгер сүйөбү, анда күтөт. Сүйбөсө анда мага башка бирөөгө тийип кетеби, башканы тандайбы, ага мен карабайм. Сүйүп туруп күтпөй кетип калгандарга эмне дейсиң? Жана Эрмек байке айтып атат, тиги букалар жийин үзүп кетип атат дейт. Алар эмнеден? Жок, сүйүп туруп күтпөй кетип калган адам болбойт да. Эгер сүйсө анда күтөт. Кыз сени күтүп атат да. Сеники белгиси, сен 5 жыл окудуң, анан кийин дагы бирөө айтты, сени эми кандидатский жасап койбойсуңбу деп. Анан кийин сен дагы 5 жыл жүрсүң. Кыз кемпир болуп калат ага чейин. Жок, ошо айтылып жатпайбы, сүйүү деген бир адамдын бири-бирине болгон ишеничи деп. Болду, эки адам бири-бирине ишенсе бар болот. Ата-энең жок, бул кызды алба десем эмне аласың? Мен ата-энем андай кылбайт. Акындар 30 кызга ыр жазат деп аябай катуу тийгизип койдуңуз. Мен өзүм ыр жазам, анткени ар бир акын же ар бир жазуучу прозаит болобу кандай болот, ал бир гана адам бир киши чындап эле бир гана адам сүйүшү, бир же эки адам сүйүшү мүмкүн. Чындап. Айгеримге, тиги Перизатка дагы эмне
тиги Айнурага, Жамилага деген ырлар кандай алар? Бир адам өзүнүн турмушунан алып жатат. Анткени ал акын өзүнүн турмушунан алып жазылган нерсе ал чын жүрөктөн жазылып жана. Омар Султанов 27 китеп жазыптыр. Сүйүү боюнча. Ошонун бәрін бір аялына арнап жазып атсың бу. Аялына арнап жазсын. Аялына сендей кезинде жазган, бир кызына. Андан кийин баары башка аялдарга жазган. Мен мисалы үчүн ыр жазам, мен жазам, бирок биякта башка балдар жазбайт, бирок алар сүйүп жүргөн да. Мисалы акындарды көп нерсе таасир берет да, мисалычы. Мисалы бул бала сүйүп жүрсө, бирок ыр жазбай турган болсо, бул өзүнүн арманын же өзүнүн сүйүүсүн мага айтып берсе, ал мага таасир берип, мен ыр жаза берем да. Ошол акындар боюнча да ошондой болгон да. Мисалы ошол жалпы акындар, жалпы текст. Сүйгөн кызым бар дедим, сүйгөн кызыңа арнаган бир сап ырың барбы? Ошону айтып берчи. Айтпай эле Да сүйбөйт экенсиң да? Жок. Сүйөм, бирок айтпайм. Сүйүү деген тастап бериш керек да, иш жүзүндө мындай деп. Анда урматтуу биздин телекөрүүчүлөр, сиздер чоң кеминен жаштарды үйрөнүп жатасыздар. Мектепте сүйгөндөрдүн почти эч кимиз деле үйлөнбөйт да. Кээ деле бирөө үйлөнбөсө, мектепте сүйүү. Анткени бул жалган сүйүү да. Мисалы, анандай күйүү келген убагыда ошо жанагы анан көп эле сүйбөйт да. Эми бул жерде жанагы сүйүү жөнүндө тема сүйүү жөнүндө болуп атпайбы эми. Сүйүү чынында жок болбойт, жана балдар айткандай чында. Эми сүйүү үчүн өмүрүн кыйып кеткен эми турмушта болуп атат. Эми бирок биздин мектепте андайлар Кудай сактасын жок. Жанагынтип муунуп же болбосо дагы этаждан секирип дегендей андайлар болгон жери жок. Бирок эми мындай сүйүүнү кандай десек, такыр жокко чыгарып, сиз айткандай анан эле жана 12-15 жашынан эле үйлөнтүп салган деле болбойт болуш керек. Анан дагы бир эме ошол жерде жана ала качып алса жакшы сүйүү болот, жакшы жашоо болот деп атасыз. Эми ал деле эми чанда эле бирөө ала качып кеткен жакшы жашоо болбосо эми көпчүлүк эле бул жерде эми эки адамдын бири-бирине болгон мамилеси, сүйүүсү менен курулган үй бүлө жакшы эле болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн сүйүүнү жокко чыгарбайлы, сүйүү болсун. Эже, сиздер кантип баш коштуңуздар эле ошо өзүңүзгө токтоло элем. Мен деген мисалы үчүн 5 жыл сүйлөшүп жүрүп эле үйлөнүп, мына азыр балдарлуу болуп, эмгиче жашап атабыз. Мына агайыз да ушул жерде мына билишет. Биз ошондой эле таптагы эле сопсан эле сүйлөшүп, таанышып жүрүп эле мен көлдүкмүн, жолдошум чүйлүк болуп эле мына жакшынакай жашоону өткөрүп атабыз, бактылуу жашоону. Азыркы жаштар ошондойбу, ошо илгеркидейби? Эми азыркы жаштардын ичинде деле бар да. Эмнеге жок? Бар. Ошондой тиги окуп жүрүп, сүйлөшүп, турмуш кургандар, аны жашап аткан жаштар көп эле, жашап атышпайбы? Азыр 10 кызды сүйгөн жигиттер бар, 10 жигитти сүйгөн. Эми ал жеңил ойлуу эми чанда болот да, 5 кол тең эмес эми турмуш жашоодо андай анда санда чыгат эми. Чыга берет ал 5 кол. 2ден 3төнү аябай көп болот. Мына ал деле баары көп деле эмес, эми бирок эми ата энеден, жалпы коомчулуктан туура жолго тарбияласа болот да. Адам болгондон кийин жашоо турмушта оңдоп кетсе болот. 3 сүрөт көргөзгөндөй жана гүлдүн үзүп албайсыз. Биринчисинде тамыры менен гана үзүп үйлөнгөн турбайсызбы? кудайлашып туруп үйлөнүк да андан кийин. Андан кийин ал тамыры менен алып, аны кетип турган топурагы менен алып келдиңиз, Бир тамырын көчүрүп салдым да анан кайратам. Жаштар сүйлөсүн. Урматтуу жаштар, бүгүнкү тема ошол жаштардын сүйүүсү деген темада сүйлөшүп жатабыз. Ушул байкелерибиз, эже агайлар да жаш болушкан. Демек, сүйүү деген ар кандай келет экен. Эми жаштардын оюн уксак. Бизде кыздарыбыз көп, балдар көп, андай. Байке, сиз өзүңүз сүйүп көрдүңүз беле? А эгерде сүйүп көрсөңүз, эмнеге сүйүү жок деп атасыз? Мен сүйүү жок деген жокмун. Мен айтам, мектеп убагында сүйүшпөгүлө. Күйөөгө чыкканча сүйүшпөгүлө. Андан кийин сүйөөгүлө, смертельный, өлгөчө сүйгүлө. Күйөөгө чыккандан кийин. Анткени азыр опасный. Кызың да опасный, бала да опасный азыр. Азыркы жаштар сөз машиналар менен аял алганда, сөз көчөгө кыдырып, элге аял алып атам деген себеп менен кылышат да. Илгери кандай эле? Ал жаманбы? Ал жаман болуп калат да, көчөдө жөн эле жүргөн. Илгери кандай эле? Биз эми баял ортосубузго дейм да. Ажекем менен жаш балдардын ортосубуз да биз. Ана эми Өзбек ажекенин убагында, эжелердин убагында кыйкыруу деген бул өтө чоң бир уят болгон да. Мындай тиги эмне жинди болуп калганбы, эмне өкүрүп калган деген суроого мындай эме бар болчу. Анан азыркы мезгилде болсо биздики мисалы ортосу болуп калды. Кыйкыруу бизден башталып калды. Биздин убакытта башталып калды. Ага чейин эч ким кыйкырып деле азыр эметчи эмес. Анан азыр болсо өзгөчө болуп бардат. Анткени
үйлөнүп аябай мен ажык айткандай аябай сүйгөн болуш керек деп ойлоп коем. Анткени машинанын үстүнө чыгып алып туруп жанагындай капот эмнесинде багажниктин туруп алып кыйкырып атат го. Анын баары келди, баары тең эле баягы арак үстүндө эмеси. Анан бул эң туура эмес көрүнүш, баардыгы эле жактырган жок, туура суроо. Бирок бул сүйүүгө деле баягы жакыныраак эмес го, бир айвандай болгон бир акыбал. Ошон үчүн мен чакырат элем баардыгын. Мейли кандай лимузин менен келесиңби, же кандай нерсе менен, мунун баары ысыраф негизи өзү. Жана фаталарды кийип алып, же еврей эмес, же мусулман эмес дегенде орто ченинде бир эмелерин, бир батыштын бир эмелерин алып келип алган. Ошон үчүн мындай нерсе туура эмес, кыйкырбай эле коюш керек. Мурун жок болчу мындай айткандачы. Азыр ошо эркектер смертельный сүйүү алып келет. Анын апасын сыйлабагандай сый көргөзөт. Эч качан апасын даже жөнөкөй таксиге мингизген эмес. Аны американский президент минзе турган машина алып келет, лимузин менен. Алдынан 3 машина, артынан 3 машина, ортосунда лимузин. Анан кийин мына башына мингизип алат, анан кийин ыйлайт эртесине. Ошо эркек киши андай сүйбөш керек. Мындай тормозак кичине акырындап сүйүш керек. Ал деген мисалы өзүн сүйгөн кызын лимузинге салып алып баратат. Ал эми анын ненесин, ошону өзүнүн ненесин, өзүнүн атасы убагында ошентип сүйгөндүр балким. Алма сабаган алыс түшпөйт деген сөз болуп атат. Илгери мындай болгон эмес. Мисалы азыр эле пайда болду. Кинолордон башка жерден көрүп алып, ушундай мода кетип барат да. Илгери эч качан аталар алдап келген эмес. Мурда бизден мурдалар арабалар менен эле акырынап келген. Анан кийин бир эле машина, азыр болсо императрица алып келет да. Мектеп курагында сүйүү деген жок, сүйбөй эле койгула деп атасыз да. Мектеп курагында сүйүү жок болсо эмне үчүн биз мыякта ушинтип отуруп, ушинтип сиздер менен сиздин оюңузга каршы чыгып атабыз деп ойлойсуз? Сүйгөн үчүн баарын кылыш керек. Бирок аял динден түшүндүгү нормальный болсо, эси болсо, аялдын эркектин башына чыкпайт да. Эркек деген эч качан ыйлабаш керек, каякта жүрөсүң деп ыйлабайт да чындыгы эркек. Кайсы эркек ыйлап атат? Ким ыйлап атат? Ага айтып атат, каякта жүрдүң деп ушунун баарын кылгандан кийин каякта жүрдүң деп ыйлап отурат дейт. А эмнеге эркек деген ыйлабайт да? Ушулайга кошуласыздарбы, урматтуу агайлар? Эркек деген эркекте болуш керек да. Аял сурамай кетип калды, пожалуйста, сабасын каякта жүрдүң деп. Негизи динде деген аял башка эркектер менен такыр жүрбөш керек. Көрүнбөш керек башка эркектерге, катыныш керек. Биз да ошону айтабыз. Алып келгенде реклама кылбай, жөнөкөй алып кел. Мына бизде Кыргызда илгери келинди бир ай бою эч кимге көргөзчү эмес, 40 күнгө чейин. Алып келип көшөгөнүн артына коюп койчу, реклама кылып. Азыр реклама жарым жылаңач, оронгону марли. Анан кийин бүт көчөнүн шаардын баарына көргөзүп, мына менин катындалым, о деп. Императрицаны алып келдим деп. Анан кийин ыйлайсың эртең. Ошол катын сени моюн сунбайт сага. Айтат, мен император болсом, анан эмнеге кече лимузин бүгүн жөө жүрмөк белем деп. Мына ошондой окуя болду. Ошондой окуя болду. Мына бирөө айтат, базарга алып кел дейт. Анан базарга өзүң бар деп акча берсе, акчаны алып туруп, анан кийин кетип калыптыр, болду сен. Мен эмнеге алып барбайсың деп. Мына ошондой болуп калбаш керек да. Скромный алып келиш керек, жөнөкөй. Анан апасынан артык сүйбөш керек эч качан. Урматтуу достор, мына бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип баратат. Бүгүнкү сиздер менен биз талкуулаган тема жаштар жана сүйүү. Эми жыйынтыктап берели. Сүйүү болсо кантип сүйсөк болот? Сүйбөсөк кантип сүйбөй эле койсок болот? Ушул агайлардын оюна кошуласыңарбы? Кандай пикирлериңер бар? Кандай сунуштар бар? Биздин убагыбызда мисалы сүйүү дегенге биз китептен көбүрөөк окуп, адай китептерди окуп, сүйүү жөнүндө жазылган классиктердин чыгармаларын окуп аябай таасирленип, ошолорду окуп туруп аябай таасирленип, сүйүү дегенге кичине тереңирээк түшүнүк бар болчу. Азыркы жаштарда китеп окубайт, мисалы көркөм адабиятты такыр окубайт. Алар ушул мындай кино менен эле, кинодо чыныгы сценарий менен тартылган менен оригинал китепте жазылган окуя такыр башка да. Ошон үчүн мен жаштарды айтат элем, ушу сүйүүнү терең түшүнүү үчүн, турмушка олуттуу көз караш болуш үчүн көбүрөөк көркөм адабиятты окугула дейт элем. Сүйгөнүңөргө каршы эмеспиз, бирок тереңирээк маани берип түшүнүп деген оюмда айттым. Окуса деген ой, Кинолордо сүйүү кандай? Мына бир 5 мүнөт эле сүйүп анан. Эми кинолордун баары бирдей эмес. Жакшы качественный тартылган кинолор бар. Мурунку замандагы тартылган. Мен аларга кошулам. А бул кийинки тартылып аткан кинолор мындай жеңил желпи мааниде тартылып атат, маанайда. Мен аларга кошулбайм.
азыркы чыныгы актерлор эмес. Айтматовдукун кандай дейсиз мына Жамиля? Эми Жамиланы ар ким ар кандай түшүнөт. Алиман дагы. Туура, Жамиланы эки мааниде түшүнсө болот. Эми менен ооба, Жамиладан башталып атат чын эле. Эркин сүйүү деп туруп, күйөөсү барып туруп согуштан күтпөй кетип калганы бул кыргыздар үчүн жалпы эле неме үчүн туура эмес. Ал сүйүү бар деп чыныгы сүйүүсүн издеп кетти. Ал жагынан эми аделе бактылуу болгонго акылуу. Мен аягына да кошулам, бер жака да кошулам, эки жака. Миле аягында бактылуу болдубу? Мына ошо болгондур. Мен ойлойм, себеби ошончолукка баш жем ал аягын китептин жасылганы жок да, бүтөт ошо менен эле ээрчип кетти Данияр менен. А биз бактылуу болооруна көзү жеткен үчүн ишенип кетти го деп ойлойм. Себеби Даниярдын ички дүйнөсүн түшүнүп, арабада чогуу бир ай жүрүп, баарын адамгерчилигин, сапатын ишенип туруп анан ээрчип кетти да, болбосо тетияктан эле бирөө тентип келген бирөөнү майып кишини ээрчип жөн эле кете бербесе керек. Сүйүү бар үчүн ошол ишенип кетти деп ойлойм. Бул Жамиля туура кылдыбы же туура эмес кылдыбы деген сөз ошол жылдан баштап эки көз караш болуп калды да. Анын эми Жамиля өзүнүн сүйүүсүн таап кетти. Действительно жанагы ала качуудан башталып атат да булчу. Ала качып алды, өчөшүп эле, спорить этип эле ала качып алды, өчөшүп туруп эле. Эч кандай сүйүү жок болчу экөөнүн ортосунда. Эгерде өзү ошо жолдошу согушта жүрдү, кайсы жерде билесиңер да барыңар, чыгармада. Bir ооз эле сөз каттан сурап, ушу келинчегим эле деп эстеп койсо, балким Жамиля кетмек эместир. Так ошо өзү күнөөлүү болду жолдошу. Ала качып алган, ас келгенси, анан кийин киши катары көрбөй, эстебей, сурабай, анан Жамиля өз тагдырын таап кетти. Жаштар бөтөнчө эркектерге кайрылып кетет элем. Бул агайыстай болбой, жөн эле тамырын жулуп кетпей, кызды топурагы менен алып келип отургузганга аракет кылгыла. Жакшы аш келсин. Кыздарга айтат элем, кыздар деген кулагы менен сүйөт деп коет. Балдар айтса эле алданып калбай, алар окусун. Негизи деген кыз сүйбөш керек, кыз деген өзүн сүйгөн бир кызды сүйгөн балага чыгыш керек турмушка. Ошондо кыз бактылуу болот деп ойлойм. Сиз канча жаштан сүйүүгө кеңеш бересиз жана сүйсө кантип сүйбөй коюуга жана бир көрүп сүйүп калууга ишенесизби? Мен айтам, силер сүйбөгүлө. Куда түшүп келмейинче сүйбөйлө. Анткени алданып калышыңар мүмкүн, оп-оңой эле. Азыр 90% кыздар алданат. Эркектер ненадежный. Ишенич болбойт. Ишеним жок. Сүйөм дейт, бирок белгисиз сүйбөй. Күтүп турсаңар, бирөөлөр келет, мага чыкчы деп. Анан ата-энеси келет, башкалар келет. Мына ошолорго чыккан, ошолорду насмерть өлгүчө сүйгүлө. Чоң рахмат. Бир көрүп калып сүйгөнгө болбойт, такыр болбойт. Эч ишенбейле, көзүңөргө ишенбегиле. Анткени сүйүүдүн көзү сокур дейт. Бир бала атасынан сураптыр да, ата сүйүүдүн көзү сокур дейт го, ушуна кантип түшүнсө болот айтыптыр. Муну апаңды эле карасаң, сразу билесиң деп айтат дейт. Кантип сүйбөй коебуз, жүрөгүбүз ошону эметип атса. Например, исламда деген аял исламда сүйүш жүрбөш керек, бала менен кызчы, инекеси жок жүрбөш керек да. Үйлөнгөндөн кийин сүйүү башталат деп коет эмеспи? Мисалы үчүн бала менен ата-энеси эки жактын ата-энеси алып келип үйлөндүрүштү. Может, кыздын жүрөгү башка балада бактылуу боло алабы ошол кыз? Мисалы ошону айтпак, мына шарият ошону айтып атат да. Силер эч кимге жүрөгүңдү бербей тур. Арнава. Мал үчүн онун сүйдүң, может ал сени сүйбөйт. Аны жөн эле сүйүп жүрсүң. Түшүндүңбү? Силер кыз сүйсө калат дейт. Сен сүйгөнүң бир тиынча турбайт. Ал сүймейинче. Ал келип сүйөм дегени ага да ишенбей, анткени ал сүйбөшү мүмкүн. Жөн эле калп эле айтып атат мүмкүн. Ошон үчүн шарият айтат, эч кандай сүйүү болбосун, күнөө болот деп. Анан эгерде күйөөгө чыккың келсе, бүт жеңелериң реклама кылсын сени, ит берсин бирөөгө. Анан сүйүп кетесиң. Анда Эрмек байке, жыйынтыктап берсеңиз, мына бүгүнкү теманы көрдүңүз, уктуңуз, исламда бүгүн аябай жакшы, эң жакшы тема козголуп атат менимче. Анткени себеп бул жерде рекомендация сурап атышат, кандай сүйөлү, кандай сүйбөйлү. Эми токот ете турган жери бул негизи шарияттын өзү кандай? Эң биринчи кыз бойго жеткенге чейин өзүн өтө сактасын.